Сен жүздөгөн жылдык ибадаттын сообуна жеткиң келеби? Аз убакыттын ичинде миллиондогон соопторду алганды каалайсыңбы? Анда мындай соопторго Кадыр түндү тосуу менен жетесиң. Аллах Таала айтты: Кадыр түн 1000 айдан артык түн. Бул аят туурасында тафсир алымдары бул түндө аткарылган жакшы иш аракеттер 1000 ай бою кылынган жакшы иш аракеттерден артык деп айтышкан. Тагыраак айтканда, бир түндө кылынган жакшылыктар 83 жылдын ичинде кылынган жакшы иштерден артык. Ошондой эле бул түн күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болгон түн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кимде ким ыйман келтирип жана сооп үмүт кылып Кадыр түндү тосса, анда анын өткөн күнөөлөрү кечирилет. Кадыр түнүн качан тосуу керек? Кадыр түн Рамазан айынын акыркы 10 түндөрүндө тосулат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Кадыр түндү Рамазандын акыркы 10 күнүнүн так түндөрүнөн издегиле. Кадыр түн туурасында айтылган хадистердин негизинде Кадыр түн ар бир жылы Рамазандын акыркы так түндөрүнүн ичинде жылып турат. Кадыр түндүн аламаттарынан ошол күнү күн чыкканда күндүн кызыл шооласы аз болуп, агыш болуп чыгат. Кадыр түндө аткарылуучу ибадаттар түн ичинде тахажжуд намазын окуп чыгуу, ошондой эле дуба кылуу. Айша радиаллаху анха риваят кылат: мен, о Аллахтын элчиси, эгерде мен Кадыр түн кайсы түнү экенин билип калсам, эмне деп айтайын деп сурадым. Ал мынтип айт деди: Аллахумма иннака афуун тухиббул аффа фа'фу анни. Маниси: о Аллах, чындыгында сен кечирүүчүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечир. Бул түнү Аллахтын кандай гана жакшылыктары болот жана ал канчалаган адамдарды өз ырайымына алат. Мына ушул Аллахтын ырайымы жана жакшылыктары менен ыймандуулар сүйүнүшөт. Аллах Таала айтты: айткын, бул нерселер Аллахтын жакшылыгы жана ырайымы менен болуп жатат. Мына ушулар менен сүйүнүшсүн. Ал адамдар чогулткан дүнүйө нерселерден да жакшы.